Ассаламу алейкум достор. Бүгін сіздерге ондогон эмес жүздөгөн оорулардан сактануу мүмкүнчүлүгүн бере турган шарт тууралуу айтып бермекчимин. Эгерде ушул бир гана шартты күн сайын аткарып тура турган болсоңуздар, оорулардан гана сакталып калбастан, күн сайын сиздерди кыйнап жүргөн ар кандай ооруксунулардан толук арыласыздар. Ишке болгон жөндөмдүүлүктөрүңүздөр жогорулайт. Үй бүлөңүздөргө дагы жакшы камкорлук кыласыздар, уйкуңуздар тынч болот, жана ошондой эле ар дайым сергек абалда жашайсыздар. Эгерде ушул шартты аткарсаңыздар, ал кандай шарт десеңиз, ал шарт витамин D. Уксаңыздар керек, аны биз күн нурунан алабыз. Чындыгында аны алуунун эки жолу бар. Аны биз күнүн нурунан жана ошондой эле тамак аштан да алабыз. Эргокальциферол жана холикальциферол. D витамининин эки түрү, D2 жана D3. Ушул эки түрүн жетиштүү деңгээлде күн сайын алып тура турган болсок, өдөдө айтылган бардык шарттар толук аткарылат. Жана ошолор тууралуу бир аз кандай пайдалары бар экендигин органдарды саноо аркылуу сиздерге жеткирген аракет кылайын. Жана соңунда ушул витаминди кимдер алыш керек, жана ошондой эле кантип же канча дозада алып туруш керек, ушул тууралуу дагы бир аз айтып берген аракет кылам. Демек, витамин Д'нын канча органыбызга пайдасы бар? Башынан айта берейин эстешимче. Биринчи, мээ. Мээден башталат бардык нерсе. Демек, анын пайдасы дагы ушул жерден башталат. Эгерде витамин D сизде жетишсиз болуп атса, биринчи эле уйкуңуз бузулат. Ар кандай эстөө мүмкүнчүлүгүңүз дагы начарлайт, концентрация жоголот. Паркинсон, Альцгеймер деген оорулар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Ушундай мээге болгон пайдасы ушул оорулардын алдын алат. Экинчи органга өтүштөн мурда ушул D витамининин негизи кызматы эмнеде экендигин айтып коеюн. D витамини ичеги аркылуу биздин каныбызга деги эле бүтүндөй денебизге деп айтылат. Канга өткөндөн кийин демек денеге өтөт. Кальцийди жеткирип берүү. Эгерде D витаминин толук алып тура турган болсок, күн сайын ошол бизге денебизде кальций жетиштүү болуп, тиштерибиз, сөөктөрүбүз бекем болот. Ушул анын негизи кызматы, жана андан башка дагы анын кызматтары толтура. Анын пайдасы тие турган экинчи орган. Экинчи орган бул биздин көзүбүз. Катаракта деген ооруну уксаңыздар керек. Эгерде сиз ушул оору менен ооруп калууну каалабасаңыздар, жана ошондой эле эгерде сиз ооруп баштаган болсоңуз, анын күчөп кетпешин кааласаңыз, сөзсүз түрдө ушул витаминди жетиштүү деңгээлде алышыңыз керек. Эгерде жетиштүү деңгээлде алып турсаңыз, көзүңүз менен дагы маселе болбойт. Андан кийин орган бул биздин мурунубуз. Эгерде сиз мурунуңуздун бүтүшүн каалабасаңыз, ошондой эле мурундун айланасындагы көз көрбөгөн башка органдарыбыз дагы жабыркап калышын каалабасаңыз, ушул витаминди жетиштүү алып туруш керек. Кийинки орган бул калкан сымал без. Зоб Хашимото деген ооруну же болбосо тиреотоксикозду айтсак болот. Ушул деги эле калкан сымал безинин ооруларынын алдын алуу үчүн ал гана эмес, бүтүндөй денедеги болгон бардык аутоиммундук оорулардан сактануу үчүн ушул витаминди алыш керек болот. Эмнеге дегенде, ушул организм өзүн өзү жей турган оорулар, бул аутоиммундук оорулар, өзүнүн клеткасын жок кыла турган оору. Аны менен күрөшүү дагы өтө кыйын.
ушул оорунун алдын алыш үчүн дагы жетиштүү болуп турганы жакшы. Кийинки органыбыз биздин бул жүрөк. Бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыр оорулары биздин өлкөбүздө биринчи орунга чыкты десем дагы боло берет. Күн сайын 50тен адам ушул жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болот. Биздин өлкөбүздө эле бул чындыгында өтө коркунучтуу статистика. Билбейбиз, элдин арасында боло берет бул нерсе. Коронавирус убагында күнүнө 10-20 адам өлсө өтө коркунучтуу сезилип жүрдү, бирок чындыгында андан дагы көп адам каза боло турган оору бизде бар. Жана бул каалайбызбы, каалабайбыз статистика. Жана ал толук чындык болбосо дагы чындыкка жакын. Андыктан жүрөгүңүздү бекемдешиңиз керек. Аны менен ооруп калбаш керек. Ишемиялык оорулар менен айрыкча инфаркт жана мээнин инсульту ушул эки себептин пайда болушуна сөзсүз түрдө ушул витаминдин жетишсиздиги себеп болот. Андыктан абдан көңүл кош болбой, маани берип коюшуңуздар абдан жакшы болот. Кийинки орган орусча аталышы вилочковая железа. Вилочковая железа деген тимус деп дагы айтылат. Кыргызча которулушун мен биле албай атам. Бирок бул иммунитетке катыша турган орган болуп эсептелинет. Ал жашыбыз өйдөлөгөн сайын кичирейип барат. Жана ушул витаминди толук алып туруу менен андагы ошол иммунитетке катыша турган ушул органыбыздагы бөлүнүп чыга турган Т клеткаларынын деңгээлин азайбасын шарттайбыз. Демек, ушул иммунитетке катыша турган органга дагы өтө пайдалуу. Кийинки бизге керектүү болгон кийинки органыбыз бул боор. Боор оорулары менен бүгүнкү күндө өтө көп мекендештерибиз жабыркап келет. Жана анын натыйжасында өлүмгө алып келген себептер дагы өтө көп. Андыктан ушул нерсени дагы унутпаш керек. Жана дагы кайсы органдарга кийинки орган бул бөйрөк. Эгерде сиздин бөйрөгүңүз жакшы иштесин десеңиз, оорубасын десеңиз, сөзсүз түрдө ушул нерсени көңүл буруш керек. Дагы кийинки орган бул тери. Денебиздин эң чоң орган деп эсептелинет. Жана бизди ар кандай сырткы зыяндардан коргоп турат, температурабызды жөнгө салып турат биздин терибиз. Ушул терибиздин абалы жакшы болуш үчүн андагы витилиго дагы кандай оорулар бар эле, тери оорулар, псориаз бар. Ушул тери ооруларынан сактануунун дагы негизги аргасы ушул витаминде. Кийинки орган муундарыбыз деп коелу. Муундарыбыз бул биздин сөөктөрүбүз бириккен жерлер. Алардын дагы ар дайым бекем болуп туруш үчүн жана дагы биздин кыймылдуулугубуз шартталып туруш үчүн сөзсүз түрдө ушул витаминге муктажбыз. Бул чек эмес. Мен айтып өткөн органдардын чекеси гана, 10 гана органды айтып өттүм. Ушуларды гана 10 гана органды айтып өттүм. Ушуларды гана бекем болуш үчүн дагы сөзсүз түрдө ушул витаминди алыш керек. Бирок мунун башка органдарыбызга дагы пайдасы зор. Андыктан аткарышыңыз керек болгон негизги нерсе аны кабыл алып башташ эмес, аныктап алыш.
анализ тапшырышыңыз керек болот. Лабораторияга барып, эң заманбап лабораторияларга барыш керек. Тагыраагы жакшы аныктап бере турган ал жерге барып, ушул витаминге анализ тапшырасыз. Жана эгерде сизде ал дефицит чыга турган болсо, же болбосо жетишсиз деп айтайын кыргызча, дароо эле бул витаминди синтетикалык түрдө сатып албаңыз, аны дарыгер менен кеңешиңиз биринчи. Эндокринологко барсаңыз болот, же болбосо терапевтке барсаңыз болот. Ушул эки дарыгердин бирине барып туруп, ушул гормон, бул витамин негизи гормон катары дагы эсептелинет. Анын сунушу менен керектүү дозаны аласыз дагы, аны ал айтканчалык убакыт аралыгында ичесиз. Бул витаминдин жетишсиздиги кимдерде көбүрөөк байкалат? Бул витаминдин жетишсиздиги жаш балдарда көп байкалат. Рахит деген оорун уксаңыздар керек. Бул ошол жаш балдарда өтө көп кездеше турган классикалык оору деп кое берейин. Баарыбызды кыйнап келген оору. Ушул оорудан арылыш үчүн дагы ушул витаминдин толук алып туруш керек болот. Бул оору менен, бул витамин жетишсиздиги менен дагы кимдер көбүрөөк жабыркайт десеңиз, кош бойлуулар көп жабыркашы мүмкүн. Жана ошондой эле 60 жаштан өткөн адамдар дагы ушул витаминдин жетишсиздиги менен жабыркап калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул топтогу адамдар биринчи кайрылыш керек. Жана дагы бир адам бар, ал болсо кара денелүү адамдар дагы өзүн көрсөтүп койсо болот. Анткени аларда дагы ушул витаминди алуу мүмкүнчүлүгү аз табияттан. Жана дагы ушул витаминди алып турганда, колдонгондо, аны комплекстик витаминдер курамында бардык витаминдер болгон В, А, С, Е, башка түрдөгү ушу витаминдерге кошо алам десеңиз, бул туура чечим болбой калат. Анткени комплекстүү витаминдин ичинде бардык витаминдердин үлүшү аздан болуп калат дагы, сизге керектүү доза жетпей калышы мүмкүн. Андыктан ушул витаминдин өзүн гана табып колдонсоңуз абдан жакшы болот. Эгерде уккан маалыматтарыңыз жаккан болсо, подписаться деген кнопканы басып коюшуңузду суранам. Бул сизге эле жакшы, анткени кийинки видеолор дагы ошол сиздин каналыңызда өзүңүздүн пайда болуп калат дагы, ушул кыргызча контент. Жакшы маалыматтарды алышыңызга шарт түзүлөт.